48 март айымдардын эл аралык күнүнө карата Токмок шаарындагы номер 2 психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу айымдардын арасында сулуулук сынагы болуп өттү. Оор тагдырга кабылган жүздөгөн адамдардын арасынан сурулуп чыгып, өзүнүн талантын коомдун башка өкүлдөрүнөн кем калбаган жөндөмүн көрсөткөн айымдар бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү. Уюштуруучунун айтымында сынакта бардык шарттар камтылбаса дагы дээрлик башка конкурстардан кем калышпайт. Мисалы, биз эми психикалык ооруканада тургандан кийин конкурстун кээ бир талаптарын биз аткарта албайбыз. Мисалы, өзүңүздөр билгендей, кичинекей кезибизде «А-ну-ка, девушки» деген конкурстар болгондо салат жасап, тамак жасап, алма, картошка арчып, ушундай тезтез ким жука, анан узун, анан тез арчыйт деген эрежелер болсо, мында биз острый бычак кармаганга, кандайдыр бир мындай буюм, катуу бир буюм кармай турган ушундай эрежелер болбойт. Алгач катышуучулар өзү жөнүндө маалымат берип, ыр-би, кол өнөрчүлүк таланттарын көрсөтүштү. Сынак башка кызыктуу оюн-зок программалар менен коштолду. Бүгүнкү иш-чарада мекеменин кызматкерлери дагы четте калышкан жок. Бүгүн болсо биз 8 мартка карата сулуулар конкурсун өткөргөн жатабыз. Бул бизде биринчи жолу өтүп атат. Коомдук ишмер Назгүл Насиеванын демилгеси менен өтүп жатат. Мурда өткөн эмес. Бирок ошого мындай өздөрүнүн мындай ден соолук мүмкүнчүлүгүнө карабастан биздин катышуучу кыздар аябай тимеле ушундай даярданып ушундай өткөргөнү жатышат да. Сынакта демөөрчүлүк жана калыстык кылган ишкерлер катышуучу жана жалпы мекемеде жашаган адамдарды түрдүү керектүү буюмдар менен камсыз кылышты. Албетте катышуучулар дагы белектерге ээ болушту. Мен көп мындай эмелерге барып жүргөм. Мен биринчи жолу барганда бир даже уктай албай чыккам да, көрүп алыпчы. Азыр булар эми 3 группага бөлүнөт да. Булар эми жакшылары да, мындан дагы тяжелыйлары бар. Аябай да старание кандай байкуштар колдорунан бардыгы келет экен да. Жакыл кийим тиккендери, байпак тиккендери, ырдагандары, бийлегендери, табышмактарга жооп бергендери, аябай таланттуу адамдар бар да арасында. Топтогон упайларына жараша 5 катышуучунун ичинен жеңүүчү сурулуп чыгып, калгандарына талантына жараша номинациялар тапшырылды. Ушул майрамдын, ушул жылдын эң сулуу айымы деп Вебер Наташага Аталган мекеме жалпысынан 250 адамга ылайыкталган. Учурда 215 киши жашайт. 18 жаштан өйдө өтө оор абалдагы адамдар күн кечирип келишет. Кээ бирлеринин жакындары күн алыска баралып турса, такыр жакындарын көрбөгөндөрү да бар. Бүгүнкү иш-чара алардын окшош күндөрүнө түз кошуп, өзүнө болгон ишеничти бир тепкичке болсо дагы көтөрдү десек болот. Башка демөөрчүлөр менен бирге биздин агенттик дагы чакан жардамыбызды көрсөттүк жана башка инсандарды кайдыгер карабай кол сунууга чакырабыз.